Перегородка деген бул мурун көңдөйүн экиге бөлүп турган структура. Анын кыйшык экендигин кандай билсе болот? Ал жеңил эле, бул үйдө эле билип койсо болот. Мисалы деген мурун дем албай атса бир жагы. Биринчи мурунду жаап туруп, анан дем алып көрсө болот. Жакшы дем албай атат, сездиңер. Андан кийин нафсизин алып туруп, ошол мурунга эле тамызып туруп, анан кайра дем алып көргүлө. Эгер дем албай атса, бул чындыгында перегородканын кыйшык болуусуна байланыштуу болушу мүмкүн. Эгер дем ала баштаса, анда бул перегородка эмес. Андан мунун кесепети башка. Перегородка кыйшык болуунун кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Биринчиден бул жүрөк кан тамыр системасынын начарлашы же болбосо жүрөктүн ооруп калуусу. Адам өзүн ар дайым слабый сезип калат, күч жетпей, эртең менен турганда алсыз болуп калат, уйкусу канбай калат и баш ооруп турат постоянно. Андан сырткары перегородканын кыйшыктыгы бул ар кандай осложненияга алып келиши мүмкүн. Мисалы деген адам ооруп калса, ал деген ар дайым гайморит болуп ооруп кала бериши мүмкүн да. Анткени кыйшык перегородка гаймориттен чыккан эшигин жаап калышы мүмкүн кыйшыйып туруп. И ошого байланыштуу адамда постоянно гайморит кармай бериши мүмкүн. Андан сырткары перегородканын кыйшыктыгына байланыштуу адамда атит болушу мүмкүн. Уламдан улам атит болуп, атити хронический атитке дагы өтүп кетиши мүмкүн. Ушундай кесепеттери болбош үчүн обследованияга келип, перегородка кыйшык болсо, муну операция аркылуу түздөп жасап кетиңиздер.